Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 14 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз абдан кызыктуу жана ар бир инсанга керектүү темалардын бири. Жетекчиликке өзүн өзү тарбиялоо тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач темага кирерден мурун агайдын калемине таандык Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китепте адам жакшы жетекчи болоордон илгери ал жакшы инсан болууга тийиш деген Разаковдун сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Демек, мыкты жетекчи болуудан мурун адам мыкты инсан болуусу керек деген ой кылымдардан бери эле акылмандар тарабынан айтылып келген экен. 2-3 адамга жетекчи болгондон баштап бала бакча, мектеп, мекеме, ишкана, район, облус, республикага чейинки баардык жетекчи кайсы бир даражада даярдыктан өтүшөт. Ал үчүн окушат, тренингтерден өтүшөт. Жакшы жетекчилер да бар, бирок өтө аз экендигин мойнубузга алышыбыз керек. Анын себеби эмнеде? Эч кайсы жетекчи өзүн төмөн деп эсептебейт. Бирок ал жетектеген жаамат, тармак өнүкпөй жатса, демек анын кандайдыр бир себеби бар. Эмне деп ойлонуу зарыл. Өкүнүчтүүсү, өзү жетектеген жаамат, тармактын өнүкпөгөндүгүн себебин издеген аз. Анын ичинен себепчиси өзү экенин ойлогон өтө аз. Себептери көп болушу мүмкүн. Кээ бирлерине токтололу. Биринчи, жетекчилик кызматка келүү бул бир эле чоң, абройлуу кызмат эмес. Ошол эле убакта ал жоопкерчилик экендигин билбейт. Экинчи, жетекчиликке дайыма шайланган, бирок даярдалган эмес. Үчүнчүдөн, урматтуу угармандар, ушуга жакшылап маани берип уксаңыздар, жетекчилердин көп убагы кол астындагыларды башкарууга, үйрөтүүгө эмес, өзүн өзү үйрөтүү керектигине маани бербейт дейт. Демек, көпчүлүк жетекчилер өзүнүн кол астындагыларды башкаруу, үйрөтүү менен эле убара болбостон, өз үстүнөн дагы иштеп, өзүнө өзү үйрөтүүсү зарыл. Башкача айтканда, мен жетекчи, баарын билем деген көз карашка жеңдирип коюшат экен. Дагы бир өкүнүчтүү нерсе бар. Айрым жетекчилер кээ бир ийгиликтерди менин ийгилигим деп бетке тутат дагы ошол нерсени көпкө жамынып жүрөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай өтө маанилүү ойду айткан. Иштин сапаты, натыйжасы жөнүндө ойлонуунун ордуна айрым учурда көз боемучулук менен башкаларга жагынып, эптеп убакыт өткөрүп, өз пайдасын ойлоп иш кылат. Демек, урматтуу жетекчилер жана келечектеги жетекчилер ушул нерседен сак бололу. Кийинкиси, иштин натыйжасы үчүн мамлекет элдин алдында эле эмес, Кудайдын алдында да жооптуу экенин эске албайт. Жогоруда айтып кеткендей эле агайдын калемине таандык Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген дагы китепте Разаковдун дагы эң жакшы айткан сөзү бар. Атка мингенде түшөрүңдү ойло дегендей. Келгенде кетээриңди ойлоп, менден кийин жакшы из калсын деп иштөө жетишпейт. Кийинкиси, тарыхтагы, республикалык, дүйнөлүк масштабтагы жетекчилердин тажрыйбасын үйрөнбөйт. Мисалы Конфуций, Мухаммед пайгамбар, Исхак Разаков жана башкалар. Демек, урматтуу угармандар, жогоруда айтылган инсандарды дагы окуп чыксак, өзүбүзгө көп жакшы нерсени ала алабыз. Мисалы, Исхак Разаковдун өмүр таржымалын окусаңыздар, анын ишмердүүлүгү, эмгекчилдиги, адамга болгон мамилеси, чынчылдыгы, адилеттүүлүгү тууралуу эң жакшы маалыматтарды ала аласыздар. Ал тууралуу агайдын Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китепте абдан түшүнүктүү жана башка жакта жок маалыматтар абдан таамай жазылган. Жетекчилик өзү да бул искусство, өнөр, билим. Демек, аны ар тараптуу терең үйрөнүүгө өзүн өзү тарбиялоо керек. Эң сонун жазган ушул жерде дагы ар бир жетекчи өз үстүнөн иштеп, өзүн өзү тарбиялап, өзүн өзү өнүктүрүп туруусу зарыл. Ал өзүнө эле эмес, жалпы жамаатына, коллективине дагы эң жакшы натыйжасын берет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жерде дагы агай өтө маанилүү ойду айткан. Башкаларды башкаруудан мурда өзүнүн пейили, мүнөзү,
ишмердүүлүгүн жана убактысын башкарууну үйрөнүү. Көп жерден биз ушул жерден аксайт экенбиз, жалпы эле баардык эле адамдар убактыбызды туура пайдалана албай, анан пейил мүнөзүбүздөн дагы ар кандай катачылыктар кетип калат. Демек, башкаларды башкаруудан мурда адам өзүнүн пейилин жана убактысын, мүнөзүн башкарууну үйрөнүү зарыл. Урматтуу жетекчилер, эч качан айланаңыздарга сиздики туура эле деген кошоматчыларды топтобош керек. Адашып, жаңылып калышыңыздар мүмкүн. Жамаатыңызда дагы түшүнбөстүктөр, келишпестиктер пайда болуп, анын терс таасири кайра эле өзүңүзгө тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан эч качан айланаңыздарга сеники туура деген кошоматчыларды топтобоңуздар. Мисалы, Шайлообек Дүйшеевдин дагы жакшы ырсаптары бар. Жетекчилер жолду эч качан көрүшпөйт. Көрөйүн дейт, жандоочулар көнүшпөйт. Жолду көргөн жетекчилер өлүшпөйт деген мазмундагы ыр дагы биздин бүгүнкү темабызга мисал боло алат. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет демекчи, кандай гана ийгилик сапатты талап кылсаң, алгач өзүң ошол нерсени жасап көрсөт. Башкача айтканда, ошол ийгиликти алып келип көрсөт. Бул жерден мисал катары мен Гапыр агайдын өзүн айтат элем. Өзүң жаңыны жарата албасаң, башкалардан үйрөнүүдөн уялба деген Исхак Разаковдун сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.